Саламатсыздар достор. Биз бүгүнкү видеобузда Европада жайгашкан кичинекей мамлекет Андорра князьдыгы жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Достор, сиздерден сураныч, бул каналды жаңы ачканыма байланыштуу азырынча адамдар аз көрөт. Андыктан сиздер лайк, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Алгач Андорра тууралуу кыскача маалымат айта кетели. Андорра түштүк батышта эки өлкөнүн ортосунда жайгашкан кичинекей князьдык. Андорра бизче которгондо ээн тала деп которулат. Анын борбор шаары Андорра ла Виля. Башкаруу формасы парламент князь. Аянты 467 километр квадрат. Дүйнөдө 178 местада. Калкы 85.400 адам. Достор, биринчи фактыбыз, Андорра князьдыгы Европа өлкөлөрүнүн ичинде эң байыркы мамлекет болуп эсептелинет. Расмий түрдө 13-кылымда негизделген. Жамаат катары биринчи жолу 8-кылымга таандык хронология эскерилген. Бирок негизинен Европадагы эң байыркы өлкө деп Сан-Маринону айтабыз. Биздин экинчи фактыбыз, Андорра өлкөсү узак тарыхты башынан өткөрсө дагы эч качан өзүнүн акча бирдиги болгон эмес. Учурда князьдыктын валюта бирдиги евро болуп саналат. Бул өлкө Евросоюздуна кирбейт. Буга карабастан Евросоюзуна кирген өлкөлөрдүн жарандары бул өлкөгө визасыз кире алышат. Кичинекей жана гүлдөгөн князьдык эч качан жакыр өлкөгө айланбайт. Буга себеп бул өлкөдө кооз жаратылышы, ошону менен бирге туристтик шарттар абдан жакшы түзүлгөн. Калктын жашоо деңгээли боюнча дүйнөдө 10 алдыңкы өлкөгө кирет. Жана бул өлкөдө өзүнүн армиясы жок. Биздин төртүнчү фактыбыз, князьдыктын борбору Андорра ла Вила деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктиктен жогору турат. Европада эң бийик жайгашкан борбор болуп эсептелет. Бирок дүйнөдө эмес. Эгер дүйнөдү ала турган болсок, деңиз деңгээлинен эң бийик жайгашкан борбор деп Боливиянын борбору Ла Пасты айтабыз. Биздин бешинчи фактыбыз, бул өлкөдө кылмыштуулук дээрлик жок эсе. 1,5 кылымдан бери князьдыкта адвокаттык иш-аракеттер мыйзамдуулук түрдө тыюу салынган. Жогоруда айтылгандай эле, кылмыштуулук дээрлик жок болгондуктан бул өлкөдө соттук иштер деле жок эсе. Ошондуктан бул өлкөнү туристтер үчүн коопсуз деп эсептешет. Бешинчи фактыбыз, Андоррада 90 миңден аз адам жашайт. Кыргызстандын шаарларына салыштыра турган болсок, Ош шаарынын калкынан 3 эсеге, ал эми Жалал-Абад шаарынын калкынан 20 миң адамга аз. Бирок бул өлкөнү Кыргызстан менен туризм жаатында салыштырууга болбойт. Себеби бул өлкөдө жок дегенде жылына 10 миллион адам эс алып кетишет. Ал эми Кыргызстанда жылына ашып кетсе 1 миллион адам эс алууга келет. Өзүңүздөр видеодон байкагандай, Кыргызстан менен Андорра өлкөсүнүн жаратылышы абдан окшоп кетет. Климаты дагы Андорра өлкөсү менен Кыргызстандыкы абдан окшош. Эмнеге Кыргызстанга ушунча турист келбейт деп сурай берсеңиз, албетте Кыргызстанда биринчиден туристтерге жакшы шарт түзүлгөн эмес. Экинчиден, Кыргызстанда кылмыштуулук көп болгон үчүн туристтерге кооптуулук алып келет. Достор, биздин видеобуз аягына чыкты. Комментарийге өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Биз ошол комментариңиздерге карап, кийинки видеолорду чыгарууга аракет кылабыз.